Коронавирустан улам бейтаптардын саны көбөйгөн Кыргызстанда соңку күндөрү абал салыштырмалуу жеңилдеди. Ооруканаларда орундар бошоп, Бишкектеги күндүзгү стационарларга кайрылгандар да азайды. Соңку суткада жалпы өлкө боюнча айыгып ооруканадан чыккан 1667 адамдын 654-тү Бишкек шаарынын тургундары, Чүй облусунда 376, Ош облусунда 207, Ысык көлдө 138, Жалал Абадта 100, Нарында 76, Талас облусунда 66, ал эми Баткенде 50 адам сакайды. Бирок ак халатчандардын аракети менен айыккандардын саны арбаганы менен ооруну жаңы жуктуруп алгандар азайды дегенге болбойт. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус менен пневмониядан жабыркап жаткандардын санын бириктирип жарыялап жатат. Соңку суткада эле 1100дөн ашык бейтап катталды. Учурда жалпы өлкө боюнча 12.000ден ашуун жаран дарыланууда. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан пациенттердин саны 12.563 түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардан дарыланып жаткан пациенттердин саны 6.238, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган пациенттердин саны 6.325 түздү. Бишкек шаарында 2840 пациент, Чүй облусунда 474 пациент, Ысык көл облусунда 575, Ош облусунда 1052, Баткен облусунда 162, Жалал Абад облусунда 585, ал эми Талас облусунда 355 жана Нарын облустарында 252 бейтап дарыланып жатат. Өлкөнү каптаган оорудан күн сайын адам өмүрлөрү кыйылууда. Өткөн бир суткада 9 бейтап коронавирустан, 33 адам пневмониядан көз жумду. Бир сутка ичинде бейтаптардын 42 өлүм учуру катталды. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 3, Ысык көл облусунда 7, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 5, Талас облусунда 4 жана Нарын облусунда 4 учур катталды. Иш учурунда коронавируска чалдыккан жана оорунун очогунда жүрүп каза болгон медицина кызматкерлери үчүн кенемте төлөнөт. Саламаттык сактоо министрлиги ооруну жуктуруп алган 40 дарыгердин ар бирине жакынкы күндөрү 200 000 сомдон берилерин билдирди. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.